бул жерде трак драйверлер барбы? Кол көтөрүп коесуңарбы? Аз элеби? Трак драйверлердин жубайлары келсе керек, э? Азыр биз өткөндө сурамжылоо кылганбыз. Трак драйверлер канча жылдан кийин пенсияга чыгат деп. Анан көптөр айтты 3 жыл деди. Орточо 3 жыл иштешет, 3 жылдан кийин тракты көргүсү келбей калат деп айтты да. Анан биздин кийинки спикерибиз ошол эң сонун мисал болот трак драйверлерге. Ал 3 жыл иштеп, андан кийин өзүнүн чоң 100төн ашык трагы бар компания курган. Ал дагы силерге окшоп эле нөлдөн баштап мигранттын жолун өтүп, таксиде иштеген, ресторанда иштеген, андан кийин трак бизнеске өтүп кеткен. Ал как раз биздин бүгүнкү форумдун дагы спонсору. Презентациясынын аты «Кантип трак драйвер финансылык эркиндикке жетти». Ошол Тимур Мелусту чакырып алабыз азыр. Салам баарыңарга, манайыңар кандай? Жакшыбы? Я, в отличие от Тимура Теленова, буду разговаривать на кыргызском, да? Кыргызча сөйлейм. У меня на кыргызском лучше получается, я думаю. Ошол атым Тимур Мелус, Кейдистар компаниясынын негиздөөчүсү болом. Биринчиден Алга Моргич компаниясынын жигиттери Сейитбек менен Бакытка ийгиликтерди каалайм. Жакшы проектти баштадасыңар. Кыргыздарга керегиңер тийип, жатамыңар чоң болсун, Кудайым буйрса. Кожоапты болуп, Бакыт менен Сейитбекке. Так, өзүм жөнүндө айтып баштайын. Мен Америкага, Нью-Йоркко 2009-жылы келгем. Эң биринчи келгенде аэропорттон түшкөндө кимге жолуктум деп ойлойсуңар? Айткылачы. Спикерлердин бирөөсү да бул жерде отурат. Зияш деген жигит, случайно жолугуп калдык аэропорттон. Сразу номерин алып, мага дальше жумуш тапканга жардам берген да, Зияш деген жигит. Бакыт боюнча болсо, мына бак Зияш. Бакыт досумду 2011-жылдан бери тааныйм. Чикагода чогуу жашап, румейт болуп, чогуу бизнес да кылып калганбыз. 2012-жылдары молдо иштеп, той сатчыбыз да, арендага место алып, оюнчуктарды сатчыбыз. Ошол мен 2009 Нью-Йоркко келгенде, албетте жумуш табыш кыйын болду. Анткени 2007-2008 жылдары дүйнөдө негизи финансовый кризис болгон. Америкада өтө катуу белинди, ипотечный кризис болгон да. Анан 3-4 ай жумуш жок эле жүрдүк. Анан эң биринчи мен иштеген жерим могул жер болчу, 99 cents деген. Бул жерде любой продукты, питание, любой оокаттын 99 центтен болчу да. Анан бизге акча жок убакта өтө маанилүү болду. 5 банан аласыңбы же нан, любой булочка алып жейсиңби 99 центтен болчу да. Ошондон дальше официант болуп иштей баштадым. 2010-жылы Чикагога дос балдарымды чакырып, таксиде иштеп баштадым. 2013-жылы мен таксиде иштеп жүргөндө ушул one bedroom апартментте жашачумун. Анан оонер келип мага айтып калды да, могул үйдүн monthly paymentин төлөй албай калдым. Если кеш болсо $40,000 сатып алсаң болот депчи. Анан албетте менде $40,000 жок болчу. Обычно Америкадан Кыргызстанга акча салышса, мен болсо наоборот Кыргызстандан Америкага бир $10,000 карызга сурап, дос балдарыман, тааныштарыман
чогултуп $40,000 ушул one bedroom апартментти сатып алган Норсайдта, Чикагода. Бул деген short sale болчу, то есть силерде кеш акчаңар болсо, сразу сатып аласыңар да, эч кандай monthly payment жок болот. HOA менен тиги property tax'le төлөйсүңөр да. Анан көп өтпөй эле 2-3 жылдан кийин бул үй кымбаттап $100,000 болду. Азыркы market price болсо $145,000. Акыркы 8-9 жылдан бери бул $1,500 ай сайын түшүп турат да. Менин эң биринчи real estate'ке инвестментим ушул болгон. 2014 жылы таксиде жүргөндө Uber, Lyft'тер келе баштады. Uber, Lyft келип, уже такси бизнеси өтө эле эмет баштады да, слоу болуп баштады. Анан 2015 жылдан баштап Чикагода кыргыздар кээ бирлери тракка кете баштады, кээ бирлери болсо IT тармагына кете баштады. Мен тракка кеттим 2015 жылы. 2-3 жыл иштегенден кийин мен уже түшүндүм да, что менин ден соолугум начарлай баштады, зрениям да начарлап баштады. Белимде грыжа пайда болду дегендейчи. Анан 2018 жылы Keystar компаниясын ачтым. Башында $30,000 менен баштагам. Трак менен трейлер сатып алдым. Могу сүрөттө көрүп тургандай өзүңөрдө brand new трак, brand new трейлер сатып алдым. Анан өзүм диспетчировать этип иштеп баштадым да, өзүмө груз алыпчы. Анан көп өтпөй эле дагы 3 трак сатып алдым, finance кылып. Анан 2000 могул болсо мен биринчи офисим үйдөгү өзүмдүн драйверлеримди диспетчировать этип рабочий столум ушул болгон. Анан 2019 жылы, 1 жылдан кийин уже 10 трак болгондо мен жетишпей баштадым, жалгыз иштепчи, өзүм жалгыз кылчумун, диспетчировать этчимин, сейфти жагын кылчумун, аккаунтингди кылчумун. Анан 19 жылы Бишкекке барып, биринчи жолу тиги диспетч офис ачтым. Андан кийин экинчи пропертим жөнүндө айта кетейин. Бул 20-жыл болгон. Crystal Lake'тен ушул үйдү $425,000 сатып алдык. Азыркы баасы болсо $650,000. Үй алам дегендер мага кайрылсаңарыздар болот. Ушул үй азыр сатыкка чыгардым. Crystal Lake деген жакшы райондо. Школдору жакшы, району да жакшы, кыргыздар да көп да. Ушул менин экинчи пропертим болду. Вопростор барбы негизи? Буну жакында эле сатыкка койдук. Эч ким жашабайт. Арендага деле бергим келген жок да. Кандай? Жок, 4 жыл жашадык да. Жакында эле 1-2 ай болду. Эмеге маркетке кое бердик да. Так, бул болсо 3-чү property, Townhouse, Elk Village'te 23 жыл алган. $310,000 алган. Азыркы баасы $320,000 экен. Monthly payment'i $2,000 экен да. Бул болсо мен 3-чү property'm. Негизи анан эми компания жөнүндө айта кетсем, ушул жылы 24 жылы бизге 6 жыл болду. 120га жакын трак бар биздин компанияда. 50ге жакын өзүбүздүн кызматкерлерибиз иштейт. Офистерибиз Бишкекте, Ташкентте жана бул жакта Чикагода офисибиз бар. Эми 4-чү property жөнүндө айтып кетейин мен. Бул ушул жылы алынган Шабургда, жакшы райондо $1 миллион алынган property. $150,000 monthly payment, down payment бергенбиz. Бирок monthly payment болсо аябай эле көп экен, $6,700 да.
Но мен муну алгандан кийин кичине өкүнүп калдым да. Ката кылыптырмын деп ойлоп калдым. Эмнеге экенин билесиңерби? Кандай деп ойлойсуңар? Бул брендинг болчу, кымбат дегенде примерно ушундай эле үйлөр да. Үй чоң. Жо налогу деле эмеде средний эле. Да. Тимур эме айтты. Бирок өзүмдүкү деле чоң эле үйдө ушундай да. Чоңго ошо керек эмес экен топтура. Эки балам болсо мындай чоң үй кереги жок экен да. 5-6 балам болуп анан семьяң чоң болсо можно да, анан лучше бул акчаны башка жака салыш керек. Мына my two financial mistakes. Ушу $1 миллион алган үйдү мен лучше башка жака инвестмент кылсам жакшы болмок деп ойлонуп калдым да. Таксы, по-моему, 15 000 болчу. 15 000 да. Бул жаны бүткөн эме brand new construction да. Пока билине элек примерно 10-15 деп аткан да. Проценти 24-жылы бул жыл кыйын кымбат эле болду, билесиңер. 6 го дейм. 6 же 6,5% да. Лучше $1 миллион билбейм. 3-4 one bedroom, two bedroom апартмент аласыңарбы же таунхаусту 3-түү, 4-түү. Ошол жакшыраак инвестмент болмок деп ойлойм да. Бул биринчиси, экинчиси 2013 жана биринчи one bedroom албады элем Норсайттагы. Ошол боюнча мен 20-жылга чейин 7 жылда вообще эч кандай real estate'ке инвестмент кылбаптым да. Ошол менин эмелерим, каталарым болду деп ойлойм да. Анан биз трак бизнесте болгондон кийин эки example кылып, эки мен айтып берейин историяны как бы. Бизде иштеген Азамат деген owner оператор бар, азыр деле иштейт. Бир күнү мага келип сурап калды, $80 000 акчам бар. Ошо Lexus алган атам депчи. Эмне кыласың десем, 1-2 жыл айдап Кыргызстанга салам деди. Анан мен айттым, мен сунуштадым да, бир 2 трак финанске, кредитке трак алып кой же болбосо инвестмент, real estate'ке инвестмент кылбайсыңбы десем, жок деп ал ушул машинени сатып алды. Ушул эмес, Lexus болчу, 570. Анан көп өтпөй эле 2-3 айдан кийин accident болуп калды да. Еще плюс эмеси жок экен, full insurance страховкасы. Анан ошо өзү аман эле, аягында машинеси да жок, акчасы да жок калды да. Анан кайра тракта иштеп жүрөт ошойдон. Бул биринчиси. Ошон үчүн мен айтат элем, акчаңар болсо, туура мындай инвестмент кылыш керек да, кымбат баалуу машина албай же үй албай, билбейм. Бул экинчи позитивный история десе болот. Марлен Абдуллаев деген байкебиз жөнүндө бизде иштейт. 20 жылдан бери бизде owner оператор болуп иштейт. Биздин компания 4 жылда 4 трак алганга жардам берди. Ар бир трагынан плюс-минус $3 000 түшүп турат да. Ошондо 4 трагынан айына примерно бир $12 000 түшүп турат бул байкебизге. Жакында эле жакшы райондон, Vernon Hillстен өзүнө үй сатып алды. Андан башка дагы балдарын колледж, университеттерге окутуп атат. Негизи биздин компанияда Марлен байкебиздей драйверлер көп да. Анан биздин компаниядан, биздин алдыбыздан өткөн уже 3-4 бала бар, уже өзүнүн трак компаниясын ачып, жакшы ийгиликтерге жетишти да. Да. Вот то, что он купил, вот вы говорите, он трак добавил, купил, имеет с одного трака 3000. Он же, например, взял трак в кредит, это он чистыми доход имеет, кроме расхода оплаты, правильно? Типа 3000. Да. Бул жерде эми ар кандай, если эки трагы финансингде да, эки трагын уже pay off кылып койгон. Өзүнүн мисалы $50 000 же $60 000 болсо уже кешке эле сатып алган да. Ну мен грубо айтып атам да 3 000 деп. А бул ава чистыми после всех расходов, maintenance-ке кеткенден кийин да. Так, my three financial advisors, кийинки слайдта мен финансылык кеңеш
негизинен биринчи бул investment in yourself, өзүңөргө инвестиция кылгыла деп айтат элем да. Өзүңөргө ментор, коуч алып, өзүңөрдү мындай билимиңерди жогортуп, негизи ушундай кеңеш берет элем. Жакында эле мен Дубайга барып, баары билесиңер болуш керек, Казакстандык Марбулан Сейсенбай деген күчтүү инвестор, убагында миллиардер болчу. Ушул адам менин азыр наставнигим десем болот. Атайын барып, Кайзен деген клубуна кошулуп, азыркы тапта сабак алып атам да. Бул биринчи, экинчиси ошо real estate ичинде тиги commercial property'лерге investment кылыш керек деп ойлойм. Truck warehouses, truck yards. Ушундай азыр кыргыз компаниялар көбөйүп кетат. Но мен лично 2 жылдан бери издеп келатам да, truck warehouse-тучу, truck yardтарды Тимур деле жакшы билет. Негизи жакшы жерден табыш кыйын болот атат. Truck warehouse деген түшүнүктүү да, баарыңарга эле. Офиси менен, паркинги менен чоң, repair shop менен чоң эме да, truck yard. Commercial жакка да көп көңүл буруш керек деп айтам да. Бул экинчиси, үчүнчүсү truck dealership. Buying and selling trucks. Кыргыздарда, по-моему, truck dealerский кыргыздар ача элек. Тоже бул жакшы эме деп ойлойм да, project акча салгангача. Так, дагы Кейстар компаниясы боюнча айта кетейин, биздин компания көп иш-чараларга спонсор болуп келет. Өзүбүздүн футбольный командабыз бар, Чикагода эң күчтүү командалардын бири. Жакында эле волейбол капты өткөздүк. Талгат отурат өзү, Иллинойс тимде эле. Талгат өзү уюштуруп, ушундай көп оюн эме чараларга биз көп спонсор болуп келебиз. И сөзүмдүн аягында биздин компанияга драйверлерди чакырабыз. Майле майкедей акча табып, көп ийгиликтерге жетебиз десеңер, бизге кайрылыңыздар, чогуу өнүгөлү, чогуу өсөлү. Ошол вопростор болсо, ачык, даярмын. Можно? Да. Вы помогаете купить трак только трак-драйверам или, вот, допустим, кто-то не в траке, да? Вы помогаете им покупать, допустим, с минимальным даунпейментом? Да, желательно өзүнүн CDL болсо, трак-драйвер болсо. А если Биз жардам беребиз. жардам бересиңерби тракты алып или? Трак эмеси жок болсо, иштебейт десеби. Дел жок, арендага берип, алып туруп арендага берип коюм Вот деген от ой бар. Байкеда. Андай кылсак болот, Класс, жагы сүйлөшсөк болот. рахмат. Ошо негизи трак жөнүндө айтып берейин деген да, вопростор болсо кетсеңиздер болот. Кыскача ушундай да менде. Чоң рахмат атайын келип сүйлөп бергениң үчүн. Бизде ушундай мекендештерибиз бар. Кыйын жолду басып өткөн, азыр айтышат, бизге жумуш таппай атабыз, мындай болуп атат. Бирок бир жагынан азыркы келгендерге деле жеңил да, себеби келгенге уже жол бар, түз келип эле мен пикап тракка иштейм, түз келип эле бул жерге жумушка кирем деп. Мурда айлап, жылдап жумуш таппай жүргөндөр болгон да. И ошол 14 жыл, 15 жыл мурун келгендер ошол жолдорду басып өтүп, анан силерге бөлүшүп, жеңил кылып койду десем болот. Рахмат, Тимур.